90 депутаттын 80-i бийликчил депутаттар, бийликтин айтканын аткарат, жасайт. Ошондуктан өз алдынча парламент болот деп мен ойлобойм. Бүгүнкү бийлик ачыктан-ачык авторитаризмди, жеке бир адамдын бийлигин күчөтүүнү мамлекеттик саясат катары алып бара жатат. Демек, бул парламентке шанс бербейт. Ошондуктан граждандык коомдун башка институттарынын ролу абдан чоң. Ошонун ичинде саясий партиялардын. Ошон үчүн биз өзүбүздүн алдыбызда бир чоң иштер турат. Аны мындай аткарышыбыз керек деп атабыз. Парламенттин элдеги авторитети алар тутунган позициядан, жасаган ишинен, анан эң негизгиси алар коомдун лидери боло алабы? Парламентте эмес саясий партиялар, парламентте эмес лидерлер аларга караганда көрөгөч болсо, аларга караганда принципиалдуу болсо, аларга караганда компетенттүү болсо, мындай парламенттин авторитети болбойт. Парламенттеги эмес лидерлер коомдук пикирдин күн тартибин аныктаса, керек болсо мамлекеттин күн тартибин аныктаса, анда мындай парламенттин авторитети болбойт. Ошондой граждандык лидерлер менен бул парламент конкуренция түзө алабы? Бул канчалык президенттен алар көз каранды болот, ошондон көз каранды. Мен парламентке келген кишилердин жеке сапаттарын сындагандан алысмын. Бирок алардын көз каранды, вассалдык позициясы алардын мүмкүнчүлүгүн, алардын жөндөмүн ачыгынга жол бербейт. Бийликтин күчтөнүүсү застойго алып келет. Бул биздин тарыхыбызда болгон. Эч ким президенттен башка эч ким жоопкерчиликти албайт. Эч ким жаңы демилгелерди сунуш кылбайт. Эч ким өкмөттүн туура эмес саясатын, бийликтин туура эмес саясатын айтпайт. Мен парламенттегилерди айтып отурам. Бул катага алып келет. Өзүм билем дейик, меники гана туура деген ишеним, компетенттүүлүк, тажрыйбасыздык бар жерде, өзүм билем дейик, мен гана билем деген ашыкча ишеним, тажрыйбасы жетишпесе, билими жетишпесе, компетенциясы жетишпесе, бул сөзсүз жаңылууга чоң ката кетиргенге алып келет. Бүгүн информациялык, коммуникациялык жаңы технологиялар өнүккөн. Коомдук пикир реалдуу күч болуп отурат. Лидерликтин жаңы формалары пайда болду. Парламентаризм дегенде мен эл шайлаган официалдуу парламент, өкмөт түзүп, өкмөттүн ишин көзөмөлдөйт деген эски көз караштан кеңирээк каалайм. Парламентаризм бул жер жердеги лидерлик. Коомдук пикирди аныктап, коомдук пикирдин күчү менен айылдан баштап, ишканадан баштап, шаарларда, мамлекеттин деңгээлинде күн тартибин аныктап, чечим кабыл алганга реалдуу таасир этүү. Эгер ушул пландан алып караганда, Атамекен партиясы парламентте болбосо дагы эбегейсиз чоң иш жасаганга мүмкүнчүлүктөрү бар. Биз азыр партияда каникул жарыяладык. Январдын 15-теринен кийин партия өзүнүн ишин баштайт, өзүнүн планын аныктайт. Ал иш пландарды биз ачык жарыялайбыз. Бир ай биз каникулдабыз, жана айткандай. Январдын экинчи жарымында биздин партиянын активисттери, коалициянын катышуучулары жыйналып, бир жылдык иш планыбызды аныктайбыз. Жок, биз парламенттик шайлоодо мен өзүмдүн 5 жылдык партиянын өзүнүн 5 жылдык программаны жарыялаганбыз. Биз ошол багытта иштейбиз. Күнүгө ошол багытта иштейбиз. Азыр реалдуу, азыр жок нерсеге мен баа бербей кое турайын. Эми ал көп факторлордон көз каранды, ден соолук, коомдун сага болгон мамилеси, башка саясий күчтөр
канчалык реалдуу, канчалык сени алмаштыра алат, жана башка факторлордон көз каранды да. Эгер сенин талааңда, сенин көз карашыңды карманган сенден күчтүү лидерлер, саясий партиялар чыкса, сен өзүң эле мындай келечектүү, перспективалуу күчтөргө кеңешчи болуп четке мындай сүрүлүп каласың. Бирок эгер сенин талааңды, сенин идеологияңды колдогон адамдар чыкпаса, айла жок жүрөсүндө замена керек. Замена керек да. Баары айтат го, бар эмес, кээде ушу менин оппоненттерим троллдор аркылуу Текебай орун бошот деп айтат да. Менин ордум дээрлик бош да. Садыр Жапаров оппозиция болом десең, жол ачык. Менин катарыма тур, мен жасагандай жаса, менден жакшы жаса, менден алдыга кет.